Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, карындаштар. Бүгүн бизге катарынан эки өзгөчө күнгө себеп болуп турабыз. Биринчиси Саййидул Айям, күндөрдүн мырзасы болгон жума күнү ушундай болуп чогулганыбызга, кийинкиси Алла Тааланын амири болгон жоолук майрамынын негизинде жоолугуп олтурушканыбызга, бүткүл аламдарды жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана дүр дуалар болгон болсун. Илим алуу бул ар бир мусулман эркекке, мусулман аялга бирдей фарз болду. Талабул илму фаризатун ала кулли муслимин ва муслима. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өз доорунда ислам илими менен машгул болуп турган учурда сиздерге окшогон апалар, я Расулаллах, Алла Тааланын сага назыл кылган илиминен бизге дагы үйрөтсөң деген талабынын негизинде аялдарга дагы таалим берүү милдетин мойнуна алды. Аптанын кээ бир күндөрүн атайын аялдар үчүн белгилеп, мына ошол күндөрү аялдарга сабак өтүп, аларга дагы ислам динин жеткизди. Ан Аби Саид аль-Худри разияллаху анху qala جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. Abu Sa'id al-Khudri Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан ушул хадисти баян кылды. Аялдардын арасынан бир аял Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келип: "Я Расулуллах, Алла Тааланын элчиси, Захаба ар-раджилу бихадисука. Сенин үгүт насааттарыңдан ар дайым эркектер пайдаланып жатат. Фаж'ал лана мин нафсика яуман натика фихи. Biz de сага келсек, бизге Алла Тааланын сага үйрөткөнүнөн бизге дагы үйрөтсөң деди. Таалламна мимма алламакаллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам анда ошол күндөрдө чогул кыла деп аптанын бир күндөрүн белгилеп, ал аялдарга дагы Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эркектерге кандай таалим өткөн болсо, ошондой таалимдерди өтө баштады. Сахабалар Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келип, баат сөз беришип, убада беришер эле. Ошолардын катарында Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам аял кишилерге дагы ошондой баат берүүгө, сөз берүүгө аларды дагы чакырган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына аялдардан келип: "Я Расулаллах, Алла Тааланын элчиси, Аллага эч нерсени шерик кошпо, уурлук кылбо, зына кылбо, жалган жала менен эч кимди күнөөлөбө жана диндин буйруктарына баш ийип, сага каршы келбөө ниетинде сага ишенебиз" деп аялдар дагы пайгамбарыбыздын алдында ошондой анттарды беришкен.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إمام الله مساجد الله. Ibn Umar пайғамбарымыздан ушул хадисти риваят кылды. Бул өтө маанилүү хадис. Көптөгөн учурларда азыр аялдар мечитке барса болбойт, мечитке барбагыла, мечитке барган туура келбейт деген кээ бир тыюулар дагы бар. Мына ушул хадисте ла тамнау имамаллах масажидаллах. Алланын аял кулдарынын, Алла Тааланын үйү болгон Байтуллах мечиттерге келүүсүнө тоскоол болбогула деди. Тоскоол болбогула. Себеби эркектер 5 убак намазга чыгышат, жума намаздарга келишет. Ал жерден таалим, баяндарды, хутбаларды угушат. Азыркы учурда деле дал ушундай болуп, эркектер бир топ маалыматтарга эге болуп жатат дагы, аялдар үйдө казан аяк, бала чака менен ал таалимдерден алыс калып жатышат. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бул таалим, ислам жашоосу, ислам илими эркектерге дагы, аялдарга дагы бирдей эле. Көптөгөн учурларда эркектер менен аялдарды бөлүп, аялдарды көптөгөн укуктарын чектеп, аялдарды көптөгөн нерселерге аралаштырбастан четке калтырган учурлар бар. Ан Умма Атиyyata qalat amarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الحدود فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. Умма Атия пайгамбарыбыздан риваят кылат. Орозо жана курбан майрамдарында жаш кыздарды, алардын арасында хайыз көргөн аялдарды, жана үйүнүн бир бурчунда олтурган аялдарды мечитке чакырууга бизди де буйрук кылды пайгамбарыбыз. Ошол аялдарды, кыздарды да чакыргыла, үйүндө отурган аялдарды да чакыргыла, баарын чакыргыла деп буйрук кылды. Ал айт намазына чыккан аялдар дагы сапка турушуп намазга жыгылышты. Ал эми үздүрлүү болгон аялдар сапка турбастан жамааттын кылган дуаларында кошулуп чогуу дуа кылышты дейт. Пайгамбарыбыз келгенден кийин бир гана ыйман динин жеткизүү менен чектелбестен эли журтка адыл падыша, эр жүрөк аскер башчы, ар бир адамдын көйгөйүн өзүнүн ордунда чечкен мээримдүү атага айланды. Мурунку жахилият доорунда аялдар менен эч ким эсептешүү эмес. Аялдардын ою, пикири эч кандай маселени чечүү эмес, салмагы жок эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына жогорудагы окуп кеткен хадистердин негизинде аял заттарын дагы чакырып, ошоларды дагы катыштырып, жана алардын дагы пикирлерин дайыма угуп турган. Умма Атиyyata Ansariya qalat غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. Умма Атия Ансари я мындай деп пайгамбарыбыздан хадис риваят кылат. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен 7 газватта, 7 урушта чогуу болдум дейт. Урушка аял заты дагы катышкан. أخلقوا في رحالهم فاصنعوا لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. Мен ал урушта жүрүп,
эркектер урушуп согушуп жаткан кезде аскерлердин артында калган өздөрүнө керектүү болгон тамак аштарын, жүктөрүн карап, аларга тамагын даярдап жана жаралууларды дарылап, аларга көз, кулак болуп турдум дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аялдарды таптакыр эч нерсеге аралашпагыла, силердин ордуңар үйдө эле олтургула деп аларды тыйып койгон жок. Бир сахаба келип урушка барышка жазылды, жихадка чыгууга жазылды. Ошол кезде ал айтып калды: менин аялым хажыга барууга даярданып жатат деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аны урушка кетүүдөн тозду дагы, анын фамилиясын өчүрүп, жок, сен урушка эмес, сен аялыңды хажыга алып баргының деп, аны хажыга барышка буйруду. Урматтуу апалар, мен бул нерселерди айтып жатканым, аял заты коомдогу ордун билиш керек. Ислам бардык нерсеге уруксат берген. Бирок уруксат берүүдө рамкасы бар. Мына ошол рамкадан ашып чыгып кетпешибиз керек. Эгерде биз рамкадан чыгып кете турган болсок, анда пайда эмес, тескерисинче зыянга учуроого дуушар келебиз. Бүгүнкү учурда азыр мына кубаныч менен ушул жерге чогулуп олтурганыбыздын себеби бул Алла Таалага болгон итаат, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга болгон махаббат, сүйүүбүздү далилдеп ушул жерге келдик. Адам алейхиссалам менен Хава энебизди Алла Таала жаратып бейишке киргизди. Бейишке киргизгенден кийин ал экөөнү эскертти: силер мына ушул бейиш нематтарынын бардык нерселеринен колдонуп пайдаланганга уруксат. Бирок бир нерсе бар, мына ошол нерседен этият болгула, ушул даракка жакындабагыла, жана мындан жебегиле деди. Ана шайтан васваса кылып, Хава энебизди васваса кылып ошол даракка жакындатты дагы, ал дарактан жегизди. Хава энебиз жегенден кийин Хава энебиз Адам алейхиссаламга сунуштап, ал да жеди. Ушул жерде көптөр айтат: мына ошо Хава болбогондо Адам алейхиссалам ушул дарактан жебейт эле дагы, биз азыр биякта корголуп жүрбөй бейиште жүргөн болот элек деп Хава энебизди күнөөлөйт. Жок, бул жерде Хава энебизди күнөөлөгөнгө эч кандай укугубуз жок. Бул жерде Хава энебиз тараптан дагы, Адам алейхиссаламдан дагы кемчилик кеткен. Мына ушулар биринчи ошол даракты жеген кезде эмнеден айрылды? Эң биринчи Алла Таала тыйган даракты жегенден кийимден айрылышты. Демек, инсанияттын абийирин, уятын жаап турчу бул кийим экен. Аял затына кадыр барк берген, аял затына ыйман берген, аял заттын көркүнө көрк кошкон бул жоолук экен апалар. Эгерде биз жоолугубуздан айрылсак, анда биз абийирибизден айрылат экенбиз. Ошондуктан бул жоолуктун негизги максаты эмне экендигин биринчи билишибиз керек. Кээ бир учурда баягы жоолук салыныш керек экен деп эле салынып албастан, ошол жоолукту биз эмне үчүн салынабыз?
бул Алла Тааланын түздөн түз буйруу экендигин билип сала турган болсок, ал жоолук эч качан биздин баштан түшпөйт. Анан кээде ортагын туурап салынган жоолук ал ар убак сумкага түшүп калышы эч кеп эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алгачкы вахилерди алган учурда Хадича энебизге келди дагы ушундай болуп жатат деп болгон окуяны айтты. Хадича энебиздин Варак ибн Науфал деген христиан дининдеги эң чоң аалымдардын бири болгон абасы бар эле. Пайгамбарыбызды ошол абасынын алдына ээрчитип барды. Ал абасы пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн баарын тыңшап туруп, сага келип жаткан бул жин эмес, сага келип жаткан бул намус, Алла Тааладан инсаниятка келген өкүл, бул периште деп жооп берди. Жабраил алейхиссаламдын алгачкы аттары намус болгон. Хадича энебиз пайгамбарыбызга айтты: "Эгерде дагы ошондой окуя болгон учурда сен мага кабар бергинең" деди. Пайгамбарыбыз бир күн айтты: "Жабраил келди" деди. Ошондо Хадича энебиз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын оң жагына келип олтурду дагы: "Сен көрүп жатасыңбы?" деп сурады. Пайгамбарыбыз айтты: "Ооба, көрүп жатам." Ал эми сол жагына өтүп олтуруп дагы сурады: "Көрүп жатасыңбы?" дегенде айтты: "Ооба, көрүп жатам." Аны ошол кезде башындагы жоолукту алды. Башындагы жоолукту алгандан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Жок, эми мен көрбөй калдым, Жабраил кетип калды" деди. Демек, урматтуу апалар, аял заты баштан жоолукту алган болсо, ал жерде периште болбойт. Периште качып кетет. Биз бардыгыбыз бактылуу, бай жашашты каалайбыз. Үйүбүздө береке болушун каалайбыз. Эртеден кечке үйдөгү жумуштарды жасайбыз. Бирок ошол жумуштардын ийгилиги болуштугу үчүн Аллахтын буйругун сактап, биз жоолук салынып, авратыбызды жабыш биз үчүн фарз экендигин унутпашыбыз керек. Алла Тааланын рахмат нурун, ырыскысын, берекесин, мээримин алып келген периштелер үйгө кирбестен кетиштигине жолтоо болбошубуз керек. Бир кезде Алла Тааланын амирине баш ийген болсок, анда ошол периштелер биз менен кошо үйүбүздө бирге болот. Кылган иштерибиздин бардыгы берекелүү, балдарыбыз ыймандуу, жолдошторубуз ийкемдүү жана бизге мейирман болуштугун кааласак, анда биз башыбыздагы жоолукту түшүрбөшүбүз керек. Мен Бишкекте Ислам университетин уюштуруп, ошол жерде балдарды окутуп жатканда, шаардан таптакыр ислам жөрөлгөсүнө ылайык келбеген кийимдер менен кыздарыбыз келет эле. Ошондо биздин мугалимдер аларды урушуп калат эле. "Ай, сен Ислам университетине келип атасың да, жок дегенде башыңа жоолук салынып келбейсиңби?" деп урушат эле. Анан мен ал мугалимдерге ушундай деп түшүндүрүп, насаат айтар элем: "Дамыла, агай, ушул кыздар ушул акыбалда бүгүн келип жатканына биз шүкүр кылышыбыз керек. Сен анын башына жоолук салганга ашыкпагының. Сенин илимиң бар, билимиң бар, тажрыйбаң, ыйманың бар. Колуңдан келсе, сен бул кыздардын жүрөгүнө жоолук салгының. Эгерде сен бул кыздардын жүрөгүнө жоолук сала алсаң, башына бул кыздар өзү жоолук салат. Эгерде сен бул кыздардын жүрөгүнө жоолук салбастан туруп, зордоп башына жоолук салдырсаң, ал жоолук биздин дарбазадан чыккандан кийин сумкасына түшүп калат. Ошондуктан, урматтуу апалар, биринчиден башка жоолук салгандан мурда
аял затынын жүрөгүнө жол салыңыздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу көптөгөн маалыматтар бизге жетип келген. Пайгамбарыбыздын биз үчүн кылган курбанчылыктарындагы аябай жакшы билебиз. Бирок биз өзүбүздүн өмүрлүк жарыбызды, жолдошубузду, биз өзүбүздүн балабызды кандай жакшы көрүп сүйөбүз? Өзүбүзгө бир суроо берелик. Биздин туңгуюк жашоодон жарык нур менен ушул жашоого ыйман жолун алып келген Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды балабызды жана өмүрлүк жарыбызды сүйгөндөй сүйө алдыкпы? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын атын атап эстегенде көзүбүздөн томолонгон жашактуу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам биз үчүн, үммөт үчүн, аял үчүн эмне деген гана курбанчылыктарды кылды. Эч нерсесин аябады. Эртең Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына барганда биз эмне нерсени бетибизге тутунуп барабыз. Мына бул жерде умрага барган бир нече апалар бар. Бул жерде канчалаган сөздөрдү уксак, биздин жүрөгүбүз ойгон болсо, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын күмбөзүн, мечитин көрүп, Пайгамбарыбыздын жайын зиярат кылган учурда, мына ошол кезде Пайгамбарыбызга болгон сүйүү ачылып, көзүбүз, биздин көдөнүбүз ачылып, Пайгамбарыбыздын ким экендигин билген инсандарыбыз бар. Мына бир инсан уруксаты жок, Мадинатул Мунавварага барып, ошол мечитке жашынып кирип, дайым ибадат кылып жүрөт. Аны ал жердеги полициялар кармай албайт. Кармайын деселе мечиттин ичине кирип кетет. Мечиттин ичинен сүйрөп чыкканга болбойт. Пайлап жүрүп, бир күнү тамак ичкени бара жаткан кезде ал баланы кармап алышты. Кармап, ал айтып суранды, мен сиздерден суранам, мен алыскы жерден Пайгамбарыбызга болгон махаббат сүйүү менен келдим. Мен Пайгамбарыбызга болгон күнүгө ушул жерде сүйүүмдү арнайм. Пайгамбарыбыз менен сүйлөшөм. Пайгамбарыбыздын ушундай жылуу мээримдерине камтылам. Мен ушул нерседен ажыратпагыла, мага башка жашоонун кереги жок десе болбой, аны депорт кылганга даярдап калышты. Ошол кезде дейт, Пайгамбарыбыздын күмбөзүн карап, ушунчалык аянычтуу үн менен кыйкырды. Я Расулаллах, мен сени жакшы көрөм. Мен сен үчүн ушул жерге келгенмин. Я Расулаллах, мени азыр бул полициялар сенин жаныңдан мени алыстатып өз жериме кетиргени алып баратышат. Аллахым, мен өз жанымды Пайгамбар үчүн курбан тутам. Аллахым, мени бул Мадинатул Мунавварадан, Масжиди Набавиядан чыгарбагын, аманат жанды алгын Аллахым деп кыйкырды дейт. Бир кезде сүйрөп бараткан баланын денеси салмактуу боло түштү дейт. Ал полициялар караса, ал бала уже жан берген эле. Пайгамбарыбызга болгон сүйүү, махаббат ушундай болуш керек апалар. Биз эмне үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды түшүбүздө көрө албайбыз? Биз эмне үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен жок дегенде түшүбүздө сухбатташа албайбыз? Демек биз Пайгамбарыбыз түшүбүзгө кире турган деңгээлде Пайгамбарыбызды жакшы көрбөй жаткан чыгарбыз. Көбүнчө инсаният биз ушул нерсеге көнгөнбүз. Көзүбүз менен көргөндө гана ошол нерсеге ынанабыз, ошол нерсени билебиз. Чубагачы Алла рахмат кылсын, өткөндөн кийин канчалаган инсандар түшүмдө көрдүм деп мага күндүзү да, түнү да жазат. Бирок Пайгамбарыбызды ошончо адам түшүмдө көрдүм деп
мага жазыша эле. Бул да ошол Аллахтын динине болгон урматсы. Ошон үчүн биз чубак ажыны жакшы көрөбүз. Демек, чубак ажыны биз кандай жакшы көрсөк, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды андан да жакшыраак көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздын бизге болгон мээрими, бизге болгон ырайымы, бизге болгон теңдиги, адылдыгы эч бир инсандарда жок эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эгерде бизди үйрөтпөсө, апабыздын бутун жууп тапанынан өтпөйт элек. Эгерде пайгамбарыбыз бизге ата-эненин улуктугу канчалык деңгээлде экенин айтпаса, аталарыбызды, апаларыбызды көтөрүп алып, Байтуллахты айлантып хаж кылдырбайт элек. Бүгүнкү биздин кылып жаткан амалыбыз, башыбызга салып жаткан жолугубуз Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүбүз, урматыбыз деп билелик апалар. Ал-хаяу минал иман. Уялуу бул имандан. Жолук бул биздин уятыбыз, хаябыз. Жолук бул биздин иманыбыз. Жолук бул биздин кадыр баркыбыз, урматыбыз, сыйыбыз. Жолук бул биздин аял деген, кыз деген бизге берилген назик сыфатыбыз. Ошондуктан биз дайыма жолукту урматтайлык, сыйлайлык, башыбыздан эч качан ак жолук кетпесин. Биздин салт менен ислам дини көп жерде айкалышкан. Эмне үчүн келин болуп, алгачкы турмуш жолуна кадам шилтегенде апалар башыңызга ак жолук салып бешинеңизден өбөт. Эмне үчүн шапка кийгизип койбойт? Эмне үчүн башка нерсени жаап койбойт? Үстүңө бир шуба жаппайт. Кызым, мына келин болуп келдиң, но $100,000 сомдук шубаны үстүңө жаап коёюн деп шуба үстүңө кийгизбейт. Эң биринчи башыңа ак жолук салат. Мына бул дагы ошол биздин абийирибиз, ыйманыбыз, уятыбыз. Эртең сен эне болосуң, эми сен жолугуң менен бол. Буга чейин ойнодуң, күлдүң, этегиңди жый, акылыңа кел деген акыл насаат эмеспи? Урматтуу апалар, албетте шариатта аялдардын орду бул өтө кеңири. Маданиятта дагы, өнөрчүлүктө дагы, бардык жерде Алла Таалам аял затын тыйган эмес. Аял затын бир гана жерде тыйды, сен эриңден бир аз төмөн бол. Ушул жерде гана бир аз тыйылат. Калган жакта бардыгы тең. Эгерде кимде ким өз жолдошунан бийик болом дей турган болсо, анын башы көккө жетпейт, ал аяктан мүдүрүлөт, жаактан жаңылат. Ошондуктан бул тагдыр, жазмыш, нике гайып ар түрдүү, кимди пешенеңе насип кылып нике кыйылган болсо, ошону урматтап, сыйлап алышты Аллахым насип кылган болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан бизге дүнүйө, мүлк, байлык калган жок, бизге илим калды. Макка Мукаррамадагы 3 бай инсандын бири болгон Хадича энебиз өмүрүнүн аягында ислам аскерлери Табукка бара жаткан кезде эң акыркы сөйкөсү менен шакегин чыгарып, ислам аскерлерине жардамга салымын кошту. Бул дүйнөдөн аманат жанды берип, бул дүйнө менен коштошкондо ушунчалык кедейлик менен кетти. Кепинди бутуна тарса башы ачылды, башына тарса буту ачылды. Хадича энебиз мына ушул байлык денесин толук жаппаган кепин менен бул дүйнөдөн коштошту.
Урматтуу апалар, азыркы учурда биздин Кыргызстанда экономикалык кризис эмес. Азыр бизде эң начар жашап аткан үйгө барсаңар дагы алдыңызга ак нан коет. Ак нан бар жерде кедейчилик деген нерсе жок болот, туугандар. Айлана чөйрөгө бир көз чагылдырып көрүңүздөр. Сарычелек жери кандай, Арсланба бата токою кандай, жаныбыздагы Каралма токою кандай. Ал жерлерге барып бир күн эс алсак, канча денеңиз рахатка бөлөнөт. Шаркырап аккан дария, шылдырап аккан булактын жанына барып олтурсак, канчалык көңүлүңүз көтөрүлөт. Демек Алла Таалам бизге ошондой көркөм жаратылышты бейиш бактарынын бир бакчасындай болгон жерди бизге насип этип берди. Бирок биз инсаният, кулк мүнөз, адеп аклагыбыз ошондой деңгээлде болуп жатабы? Биз берген Аллахтын неаматына тең болуш үчүн, ошол жаратылыш сыяктуу болуш үчүн биринчиден жалган айтпашыбыз керек. Экинчиден гыйбат кылбаш керек. Үчүнчүдөн хасатты токтотуш керек. Төртүнчүдөн кечиришти үйрөнүш керек. Эгерде жүрөк оору болбойм десек, эгерде өмүрүм узун болсун деп кааласак, анда күнүгө кечинде Аллах ыраазылыгы үчүн инсанияттын кетирген кемчилдик, инсандык касиетин күнүгө кечирсек, Алла Таалам ушул нерселерден бизди алыс кылат. Урматтуу апалар, дагы бир жолу жоолук майрамыңыздар кут болсун. Ак жоолук башыңыздардан түшпөсүн. Сиздердин берекелүү кадамыңыздар, сиздердин баккан уул кыздарыңыздар дайыма сиздерди кубандырып, дайыма жакшылык үстүнө жакшылык, ийгилик үстүнө ийгилик алып келсин. Ата энемди, бала чакамды багам деп, илим алам деп алыскы жерлерде жүргөн уул кыздарыбызды Аллахым бөөдө кайгыдан, курулай дооматтан, ар түрлүү фитнелерден, жаман адамдын көзүнөн, сөзүнөн сактаган болсун. Бүгүн сиздер өтө чоң сооптун алдында турасыздар. Сабикуна сабикун, алгачкылардын алгачкыларыдан болуп, эгерде сиздер бүгүн бирөөнүн башына жоолук салган болсоңуздар, ал кийин канча адамдын башына жоолук салган болсо, сиздер ошого тең шерик боло бересиздер. Алла Таалам бул дүйнөдөгү жашооңуздарды берекелүү, акыретиңиздерди абат кылсын. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма нас'алука илман нафи'ан ва амалан мутақаббалан ва дуаан мустажабан ва ризқан васиян халалан таййибан ва шифаан мин кулли даин. Аллахым, мамлекетибизге тынччылык, эли журтубузга амандык бер. Я Раббим, апаларыбыздын, ушул эжелерибиздин, карындаштарыбыздын башынан ак жоолукту эч качан кетирбегин. Аллахым, аял заты мээримдүү, ырайымдуу, уяттуу жана намустуу болсун. Алла Таалам өзүңдүн буйругуң болгон хижаб менен, жоолук менен, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашашты насип кылган болсун. Аллахым, аял затынын жүрөгү назик жана мээримдүү болот. Алла Таалам 5 убак намаз окусаңар, 30 күн орозо тутсаңар, өмүрлүк жарыңарды урматтап сыйласаңар, силер үчүн 8 бейиштин эшиги ачык, каалаган эшигинен бейишке киргиле деген пайгамбарыбыздын чакырыгына ылайык инсандардан болсун. Аллахым, аял заты өз өмүрлүк жарын урматтаган, сыйлаган, ахирет күнүнө барганда хурлейн заттарынан дагы чырайлуу, сулуу, бул дүйнөдөгү жашаган өмүрлүк жары менен ахирет күндө бейиштерди дагы чогуу жашашты Аллахым өзүң насип эткениң. Аллахумма салли ала саййидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.